Абалыбыз кандай жетишкендигибиз бар, кандай кыйынчылыгыбыз бар. Ошонун баарын талкуулап туруп, анда алдыдагы пландарга өзгөртүү киргизели. Жаңырча иштегенге аракет кылалы деп ушул форумду өткөрүп атабыз. Ошол идеянын башында турган Юсуп Атакбаевич, анда сиз сөзүзгө бердим. Рахмат. Арбагыла улуу элдин учугун улаган ардактуу кесип ээлери. Мугалимдик кесип өзү муундардын байланышын камсыздап, улуттун жашоо жолунда өнүгүүнү бирден бир шарттачу жана камсыздоочу негизги кесип деп мен түшүнөм да. Ошон үчүн бар болуңуздар. Сиздер бар, биздин элдин келечеги бар болот деп мен терең ишенем. Азыр Эдил мырза өзүнүн сөзүндө биздин тилибиздин негизги көйгөйүнүн күрө тамырын ачыктап көрсөтүп берди. Мамлекеттик тилибиз билимдин, илимдин тили болмоюнча ийгиликти жарата албайт. Тил катары дагы, анан ошол тилди алып жүрүүчү мамлекет курган эл катары биз дагы жаркын келечекке жете албайбыз. Эгерде биздин тилибиз илимдин тили болбосо. Себеби бардык нерсе билимге байланыштуу. Бекеринен айтылбаса керек, жашоонун куту билимде деп. Билимдин күчү менен гана биз замандан артта калбай, заман менен тең кадам басып, өзүбүздүн келечектеги татыктуу ордубузга жете алабыз. Билимдин гана күчү менен. Анан ошол билимде дагы тилдин орду, мамлекеттик тилдин орду, бул дагы өтө маанилүү. Мен жана киребеште Алмаз агай менен сүйлөшүп атып бир нерсени эске келди да ошону бир айткым келип атат да, бир ой бөлүшкүм келип атат. Советтер Союзунун доорунда Россияда бир окумуштуу болгон экен, мен социалдык тармактан шилтемесин басып бир сайт ачылып, анан ошол макаланы окуп кайра артка кайтарып эстеп калайын десем, ошо менен жоголуп кетти да. Бирок макаланы окуп жетиштим. Аты жөнүн унутуп калдым. Ошол жерде бир өзү профессор, бир жогорку окуу жайдын кафедра жетекчиси экен, физмат жаатындагы техникалык университет экен. Анан айтып атат: техникалык билимдерди калыптандырууда, физика, математика калыптандырууда тилдин орду өзгөчө дейт. Анан абдан бир эксперименталдык деп коелу, бир пилоттук долбоор катары өзү жоопкерчиликти мойнуна алып, жетекчилигин макулдатып, анан бир нече тайпаларга, жогорку окуу жайга баягы студенттер келет эмес, абитуриенттер тапшырууда сынакты математика эмес, физика эмес, адабияттан алыптыр. Сочинение деп. Эми албетте орус адабияты. Анан анын түшүндүрмө жүйөсү мындай экен. Эгерде абитуриент баланы деп коелу, табиятынан берилген бир артыкчылык жөндөмү болсо, кыргызчалап айтканда мээ түзүлүшүндө же акыл түзүлүшүндө математикалык мындай кабыл алуу жөндөмү калыптанса, математический склад ума деп коет го. Анда ал балага математикадан, физикадан суроо талап сынак өткөрүүнүн кажети жок дейт. Ага биз адабияттан сынак өткөрсөк, эгерде ошондой табиятынан ошондой өзгөчөлүк болсо, анда ал эң биринчи өзүнүн ой тизмегин жоготпой, айта турчу, билдире турчу оюн ушундай шурудай тизмектеп, башынан аягына чейин жыйынтыктуу ойду көрсөтө алат дейт. Эгерде ошону көрсөтө алса, аны биз бир гана ошол адабият боюнча сочинениядан гана көрө алабыз дейт, дил баяндан. Себеби адамдын өзүнүн деңгээли ошол дил баян аркылуу көрсөтө алат дейт. Мына ошондой балдарды анан биз математика, физика сугарсак, ошондо натыйжа жыйынтык чыгат дейт. Жөн эле балдар келип сынакка даярданып, жаттап келип физикасын, математикасын сонун кылып сынактан өтүп, андан кийин жогорку окуу жайдын талабында ошол нерсени жаттайбы, окуйбу, кыйналабы, чоюп жүрүп отуруп, анан бүтүрсө, бирок кийин натыйжа жыйынтык бербей калышы мүмкүн дейт. Деп ошондой жүйө менен жетекчисин макулдатып, анан бир жыл ошондой бир жылкы кабыл алууда ошондой жол менен бир эки тайпа кабыл алып, анан алар 5 жыл, 5 курс окуп бүтүп, ошол жыйынтыгында ошо бүтүрүүчүлөрү бүт бары окумуштуулардын алды болуп, сонун ийгилик жараткан окумуштуулардын катарын толуктады. Бирок тилекке каршы өзүнүн арманын жазып атат. Менин методикамды кийин жалпы
союздук деңгээлде окуу жайлардын ошо ыкмасына колдонууга сунуштасам өтпөй калды деп өзүнүн арманын жазыптыр да. Бирок натыйжа бериптир. Ушундан улам мен айта турган оюм, мына бизде азыр тил саясаты дегенде мен жамандабайынчы эч кимди. Бирок жалпы мамлекеттин деңгээли акыбалы ошондой болду окшойт. Биз көп иш-чараларда элдин көзүнө көрүнө турган жакшы сөздөрдү айтып, жакшы жыйындарды өткөрүп, бири бирибизди сыйлашып, төш белги тагып, анан бир кол чаап, анан жакшы концерт менен жагымдуу маанай тартуулап, көңүлүбүздү көтөрүп, шыктандырып эле кетип калчубуз. Бирок иш жылчу эмес. Анан 21-жылдан бери тил комиссиясына жаңы жүктөм кошулду, тил саясатын жүргүзүү. Тил саясатын жүргүзүүдө биз мына ушул негизги маселенин тамырына чейин жетип, анан түшүнүп атабыз. Албетте бул жерде бүгүнкү иш-чаранын башталышындагы көрсөтмөдө бала бакчаларга ылайыкталган эң жакшы усулдар, колдонмолор бар экен. Муну кубаттоочу нерсе. Анан экинчи маселе бала бакча, мектеп, анан жогорку окуу жай бар. Бизде ушул үч тутум адамдын, инсандын аң сезимин калыптап, адамдык ресурсту бекемдей турган кадамдар да, этаптар. Ошо үчөө бири-бири менен туташы жоктой сезилет. Учурдагы бала бакчаларда негизги окутуу, тарбиялоо тили басымдуу расмий тил болсо, мектептерде жаманбы жакшыбы жүрүп атат маселе. Жогорку окуу жайларда билим берүү, илимдин тили, тилекке каршы басымдуулугу расмий тил. Ошону менен биздин мамлекеттик тилибиз аксабаган бойдон калып атат. Анан бала бакчадан түптөлү баштайлы, бул эң сонун. Өзгөчө мына STEM программасы менен бала бакчадан баштап ошол аң сезимди өөрчүтүп, жанагы акыл жөндөмүнө ошондой бир үйрөнсөп, бала кезинен ошондой табигый илимдерге каныктырсак, анан аны тил менен журуштурсак, эң сонун болот. Муну биз эки колдоп кубаттап, эмнеден үнөмдөсөк дагы, бирок ушул бала бакчадан үнөмдөбөшүбүз керек. Бул баса белгилеп кетчү нерсе. Экинчи маселе, мектептерде мен сөз айта албайм, бирок жогорку окуу жайларда бизде маселе бар. Жогорку окуу жайларда мына кесип ээлери боло турган жайларда кайра эле илимдин, билимдин тили, мамлекеттик тил болбосо, анда келечекте биз кандай мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди даярдайбыз деген бир чоң суроо тууралат. Эң эле жөнөкөй, мисалы, иш кагаздарын жүргүзүүдө биздин жогорку окуу жайды бүтүрүп кесиптин ээси болуп мамлекеттик кызматка кирген биздин замандаштарыбыз биринчи эле кыйналган иш кагаздардан. Баарыңыздар билесиңер. Бардык тармактарда ошондой. Мүмкүн билим берүүдө жакшыдыр, себеби билим чордонда тураса. Бирок башка мекемелерде, башка министрликтерде, ведомстволордо бул маселе абдан ачык турат дагы. Мындай күндүн талабында эң зарыл чечилчү маселелердин бири. Демек, жогорку окуу жайларда дагы окутуунун тилине көңүл бурушубуз керек. Мен ойлойм, Алмаз мырза менен биз өткөндө да сүйлөштүк, мындан ары дагы тыгыз байланышта болобуз, кызматташабыз. Анан ушу бир гана мектеп эмес, мына бала бакчаларга толук кандуу азыр киришип атасыздар. Бул жакшы. Буюрса ушул жылы биз Чүй областында пилоттук долбоор катары бир 2 районду толук кандуу алып туруп, ушул мектептерин окутуу тилин кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жүргүзүүнүн дагы бир иш мерчеминде иштеп чыктык. Бала бакчаларда кошо алып кетели деп атабыз. Андан сырткары мен силерден бир суранычым, ушу жогорку окуу жайларда окутуунун тилин кыргыз тилине, мамлекеттик тилге каныктырууда дагы биз сиздерден жардам сурайбыз. Себеби силердин мекемеңер негизги квалификацияны жогорулатуу, кайра даярдоо. Биз аргасызбыз ушуга. Эгерде биз ал жагында чойбосок, анда толук кандуулукка жете албайбыз. Себеби бизде ошол 3 тутум, бала бакча, мектеп, анан жогорку жай көптүккө жетмейинче биз толук кандуу, сабаттуу, мамлекеттик тилге каныккан, илим-билимге, STEM багытындагы табигый билимдерге сугарылган инсанды ала албайбыз. Ошон үчүн бул жатта мына тил саясатын жүргүзүү боюнча биздин улуттук комиссия, анан билим берүү тармагы жалпысынан биз чогуу бирдикте иш алып баруубуз зарыл. Куштун эки канатындай болуп туруп, бирдиктүү бир иш жүргүзсөк, мен ойлойм, көздөгөн жерибизге, эңсеген максатыбызга биз жеңил жетебиз деп ишенем. Анда бүгүнкү форумга ийгилик каалайм. Абдан жакшы жашагандар бар экен, буга чейин жасалып келаткан өзгөчө бала бакча жаатында. Мен ойлойм, ушуну биз толук кандуу республикалык деңгээлде ошону
массалык түрдө жайылтып ар бир бала бакчага чейин жеткизсек, колдонмолору усулдарын дагы анан окутуу методдору менен кошо, анда биз келечекте мыкты артык муунду жарата алабыз деп мен ишенем. Рахмат барыңыздарга.